Салам достор, эфирде Кызык кино каналы. Бул жолу биз чын өмүрдөн алынып тартылган жана ушул жылдын таанымалдуулугуна жете алган аюу тууралуу айтабыз. Алды менен биздин каналга катталып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыздар. Биз баштайбыз. Кинонун баш жагында самолеттон бир канча наркотика салынган сумкаларды жерге ыргытып жаткан адамды көрүүгө болот. Ал бардык сумкаларды ыргытып болуп, өзү да эм секирейин дегенде башын эшикке уруп алып, эстен танып калат. Байкушума эми эмне болот десең. Бул учурда бир аял менен бир эркек аларча тоосун кезишип, сүрөткө түшүп, токой аралап жүрүшкөн. Экөөнүн аңгемеси кызыгандан кызып, ошол жердеги аюунун изин жана самолеттон ыргытылган сумканын даракка илинип калганын байкашкан жок эле. Көрсө, ошол сумкалар аларчага түшкөн экен. Ошентип алар бир кыяга келип, табиятка суктанып жатканда бир кара дүңк чегип алган аюу аларды байкап калып кол салат. Аюу кол салганда эмне кылыш керек билесизби? Билсеңиз комментарийга бөлүшө кетиңиз. Байкуш жуптарды тез эле кууп жетип, кызга кол салат жана аны өлтүрөт. Бала болсо корккондон качып үлгүрөт. Бул кезде жаңылыктын баарында аларчага жакын бир айылда парашюту ачылбай калып өлгөн. Жанында бир канча сумка толо наркотика салынган жанагы адам жөнүндө айтылып жаткан эле. Бул нерсени уккан башка ошол контрабанда чөйрөсүндөгү адамдар жанагы өлгөн адамдын жанында бир канча наркотика салынган сумкалар бар экенин билишет болчу. Ошондуктан ал өлгөн жерге жакын аларча тоосуна издөөгө жөнөшөт. Адамдарга күнбөн ойготпоо үчүн эки гана адам болуп барышат. Бул учурда ошол жердеги айыл тургундарынын балдары аларчанын кооз бир шаркыратмасы боло турган. Ошол жерде сүрөткө тартуу максатында ата-энелерине айтпай тоого барышат. Ойлорунда эч нерсе жок. Жолдо баратып жанагы наркотиканын бир пачкасын таап алышат. Анын адамга ырыхат берерин угушкан эле. Ошон үчүн аны байкап көрүшмөк болот. Чёрт, дерьмо! Ооба, даамы ушундай эле. Ушинтип турушканда жанагы дүңк чегип алган аюу ошол наркотиканын жытын байкап балдар жакка келип калат. Балдар качып үлгүрөбү? Кандай ойлойсуз? Оюңузду комментарийга калтырыңыз. Жана биздин каналга катталып коңгурочону басып коюңуз. Эмне болгонун кийинчерээк айтабыз. Ошол балдардын бирөөсүнүн апасы үйдө кызы жок экенин байкап тоого жөнөйт. Себеби кызы көптөн бери шаркыратмага баргысы келип жүргөнүн билчү. Ал ошол жердеги токой милициясына барып жардам сурайт. Жана алар 3 адам болуп издөөгө жөнөшөт. Ар бир айылда өздөрүнүн мафия сезген көчө балдары болот эмеспи? Ошондой балдар жанагы наркотиканы издеп келген адамдарды көрүп, бир ажатканада тономок болушат. Ууруну каракчы тонойт дегендей, көчө балдарын жанагы адамдардын бирөөсү эле үчөөнү 3 жакка чачып коет. Караса, ошол балдарда издеп келген наркотиканын бир пачкасы бар эле. Ошон үчүн арасынан бирөөнүн кайсыл жерден алганын көрсөтүш үчүн өздөрү менен алып алат. Издөөгө кеткен милициялар менен апасы издеп жүрүп, баланы таап алат. Ал даракка чыгып үлгүргөн экен. Андан кызын сураса, анын башка жакка кеткенин жана качып үлгүргөнүн айтат. Ошол учурда жанагы аюу алар турган жерге келип калат. Башында милициялар аны кооп жаратпайт деп ойлошкону менен аюу аларга да кол салат. Мына жерин айта албайм эми. Пойди. Нет, нет, нет! Аял милиция жардамга чакыруу жана ок алып келүү максатында артка кетет. Келип караса, жанагы таяк жеген балдар да арыздануу үчүн ошол жерге келген экен. Антип-интип пистолетти октоп жардам чакыргыча аюу артынан келип калат. Аюуну атам деп атып, балдардын бирөөсүнүн баш катат. Бир аздан кийин аюу ичке кирип, дагы да кол салат. Ошол кезде наркотика боюнча изилдеп жүргөн командир да аларчага келет. Бирок ал аюунун милицияканада экенин байкабайт жана тоого кирип кетет. Жанагы таяк жеген балдар тез жардам чакырып үлгүрүшкөн экен. Тез жардам келип ичке киришет. Бирок алар ар жерде кан жана босогодо өлүп жаткан адамды көрүп, эмне болгонун түшүнбөй жатканда, арткы бөлмөдөн аюу аларга да кол салып баштайт. Ушундай кинолордо жардамга келгендер же болбосо бир кооп жаралганда качкандын ордуна келесо болуп калгандарды жин жаман көрөм. Туура ушул сыяктуу врачтарда машина менен болсун, кача алышпай авария болуп тез эле өлүп калышат. Ал эми мафияларга болсо жанагы бала жашырып койгон наркотикасын жерин көрсөтөт. Бирок алардан мурда жанагы командир келип сумканы таап алган экен. Ошол жерде мафиялар менен командир арасында бир аз уруш чыгат. Себеби мафия ага багынгысы келбеген эле. Ошентип урушуп жатып, мафиянын бирөөсүнүн бармагынан да айрылат. Жанагы аюу наркотика жытын сезип калып, ошол жерге да келет. Чегип алган аюуну көрбөсөңүз керек. Ал мындай болот. Эдик, можешь дышать? Что за хрень? Кажется, может. Бирок эптеп аны алаксытып жатканда жанагы мафиялардын бирөөсүнүн атасы келип калып, командирди атып жиберет. Ал болсо жыгылган бойдон буту менен сумканы тээп аюуга берип жиберет. Жана ал ошол жерде уктап кетет. Мафиялар аюунун аркасынан түшөт. Жанагы кызын издеп жүргөн эне болсо жолдон жанагы кинонун баш жагында аялын аюу жеп койгон адамга кезигип, андан кызын көргөн көрбөгөнүн сурайт. Ал аюунун үңкүрү жакка кеткенин айтып, жолду да көрсөтүп жиберет. Кызы үчүн эне ошол үңкүргө да кирет. Караса кызы бутунан жаракат алып,
ошол жерде экен. Кызын тапканына сүйүнүп жатышканда ал жерде жанагы аюунун бөжөктөрү да бар экен эле. Көрсө алар да наркотика жеп жатышкан экен. Бирок кыз алар менен тил табышып алыптыр. Ошентип алар бул жерден чыгуунун жолун издеп жатышканда арттарынан жанагы мафиялар да келип калышат. Үңкүрдөгү бир канча сумкага канагаттанбай дагы да ошол жерде илинип калган сумканы алгылары келишет. Караса балдар менен жанагы эне аларды жөн эле кое бербейт. Себеби мафияларды көрүп калган эле. Жанагы бөжөктөр сумканы көрүп мафияга жабыша баштайт. Бөжөктөрүнүн үнүн угуп жанагы аю да ошол жерге келет. Андан качуу максатында тобокел кылып кызы жана баласы менен чогуу шаркыратмадан секирип жиберет. Жанагы эки мафия да секирет. Бирок бирөөсү жанагы атасы калып илинип калган сумканы алгысы келип калганда аю аны өлтүрүп салат. Ушул менен кинобуздун соңу болду десек да болот. Себеби эне балдарын тапты жана аларды куткарды. Бирок наркотика үчүн болгон иште баары жапа чекти. Достор, биздин каналга катталып, коңгуроочону басып кеттиңиздер деген ойдомун.